загадываться нельзя. Почему? Ну, таковы условия компании. Өз өлкөсүндө туруп башка тилге артыкчылык берген көрүнүш бизде гана болсо керек. Анын айынан жада калса коомдук жайларга барганда өз тилибизде караокеде ырдай албай калган деңгээлге жеткен экенбиз. Кыргыз тилинде ырдаганга болбойт мындай орунсуз талап Борбор калаадагы көңүл ачуучу жайлардын биринде коюлган. Бул окуя дагы коомчулукту ойготуп, катуу сынды жараткан. Көп өтпөй Империя пицца аталышындагы эс алуу жайынын кожоюндары кечирим сурап чыгышты. Жаңылбас жаак мүдүрүлбөс тояк болбойт дейт. Ошондуктан ар бир катабызды кийин кайталанбашына аракет кылабыз. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. Буга чейин билимдүү сүнгөн бийлик башындагыларда кыргыз тилин кыйратып сүйлөй албаганы коомчулукта күлкү шакаба менен сындалып келген. Төгүндөрүнүн тарифтери жөнүндө, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына Кыргызда мындай сөз бар. Билбеген уят эмес. Үйрөнмөгөн уят дегенде эле окуйлу, үргөнөйлү. Министерство здравоохранения турушат, текшерүүгө алыш керек. Мээси жайында эмеспи? Зуулдаган мезгилдин азуусунан арачалап элиңди сактап калар келаткан кесепеттен, жолунун аранынан арачалар, рухсуздук сүрүлүүдөн алып калар. Чагылгандай азаматтар барсыңарбы? Чалкеш сатаа заманда элим деген. Бийликтин алмашуусу жаңы жетекчилерде эне тилге болгон мамиледе дагы айырма бар. Атка минерлердин коомчулук алдында жалаң кыргыз тилинде сүйлөгөнү тил тагдырына кайдыгер карабаган мекенчил жарандардын үмүтүн жандандырды. Эске сала кетсек, башкы прокурор Курманкул Зулушев журналисттер үчүн өткөрүлгөн маалымат жыйынында бардык суроолорго жалаң мамлекеттик тилде жооп бергени талкуу жараткан. Кайсы мамлекет болсун өзүнүн тилин, өзүнүн каада салтын сыйлаш керек да, урматташ керек. Ошол эле убакта мамлекетте жашаган башка тилдүү, башка улуттагы адамда биз эркин сыйлап аларды тең аталышыбыз керек. Алар да мамлекеттик тилди өз тилинде билиш керек. Менин официалдуу тилде сүйлөгөн бир эле максат ушту. Барыңыздарга ийгилик каалайм, мамлекет тилде сүйлөшүңүздөрдү суранат элем. Рахмат. Машалла, ушундай элин жерин сүйгөн адамдар өлкөбүзгө көбүрөөк керек. Бул эми жөн эле пиар. Орус тили официалдуу тил жана закондуу тил болуп эсептелет. Эгер жооп берүүгө туура келсе, жооп бериш керек. Бул закондо жазылган нерсе. Эгер эне тилибизди өстүрөбүз десек, анда орус, өзбек мектептерин толук жабуу керек. Азаматсыз, эне тилибизди жакшы эле кордодук. Эми сизди көрүп, башка чиновниктер да эне тилибизде сүйлөсө. Киргиздер кыйратпадыңар, эми кыргыздар иштейт. Азаматсыз, сиз үлгү болуңуз. Жанагы парламентте отурган чимкириктерге, жана башка чиновниктерге, жана өзүңүздүн коллегаларыңызга сабак болот деп ойлойм. Зулушев тарыхта кала турган иш жасаптыр. Канча жылдан бери сот тармагы орусчалашып, кыргыз тили басынып келгени жалганбы? Буга чейин президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров да эл аралык иш-чараларда жалаң кыргыз тилинде сүйлөгөн эле. Тил маселесине жалаң эле тиешелүү органдар жана атка минерлер эмес, жалпы эл кайдыгер карабай, эне тилдин өнүгүшүнө жапатырмак аракет кылуубуз керек деген пикирлер арбын. Мына мамлекет тил мыйзамын кабыл алынганына быйыл 31 жыл болчу болсо, дагы ушул тил деп келаттык эле көрсө болот экен. Бийлик башындагылар эле аракет кылса, буюрса болот экен да. Буга чейин албетте азыркы президент милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров мырза дагы Россиянын телеканалдарына мамлекет тилде бербедиби? Демек, баары ушул карап турушат жетекчиликтен. Буюрса телевизион келечеги жакшы болот, бирок баарыбыз албетте жапатырмак аракет кылышыбыз керек да. Бирок калктын айрым орус тилдүү бөлүгү буга кооптонуу менен карап жаткандай. Себеби узак жылдар бою расмий тилге өзгөчө орун берилгенине алар көнүп калышкан. Андыктан Кыргызстанда туруп кыргызча сүйлөгөн алар үчүн өөн учурай баштаган. Ошол мамлекеттин ичинде бардык иш кагаздары өзүнүн эне тилинде жүргөндүгү менимче ошол элдин кандайдыр бир деңгээлин да көрсөтүп калат да. Алар башка өлкөлөргө, башка элдерге көз каранды эмес. Биз рас эгемендүүлүктү алдыкпы? Демек, эгемендүүлүктүн туусу бул мамлекеттик тил болуш керек, кыргыз тили болуш керек. Эне тилибизге катардагы жарандар гана эмес, чоңдор, элге үлгү боло турган депутаттар кайдыгер мамиле жасап, ири жыйындарда билбесе да орусчалап сүйлөп, элге күлкү болгон жагдайлар бар. Ал эми өткөн парламенттик шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгүндө партиялар көчөгө илинген көрнөк жарнактарынын маани-маңызы тургай, тамгалары да ката жазылган учур орун алды. Мунун баары өлкөдө мамлекеттик саясаттын өз деңгээлинде жүрбөгөнүнөн болуп келген. Кыргыз тилинде сүйлөөгө муктаждык жоктугу буга чоң себеп болгон. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия бул багытта аракеттер күчүнө киргенин айтууда. Тилди өнүктүрүү боюнча комплекстүү программа кабыл алынып, ал 21 октябрда күчүнө кирген. Билим берүү тармагында мамлекет тилди окутуунун методологиясын, философиясын, методикасын, технологиясын өркүндөтүү маселеси каралган. Ошол эле мезгилде
акырындык менен билим берүү түзүмдөрүндө өзгөчө башталгыч, орто, жогорку кесиптик билим берүү тармагында кыргыз тайпаларын ачуу. Орто мектептен, бала бакчадан баштап докторантурага чейин билим берүүнүн түзүмүн мамлекеттик тилде өткөрүү маселеси күн тартибинде турат. Ошол эле мезгилде Кыргызстанда илим мамлекеттик тилде сүйлөш керек. Бирок том-том кылып программаны кабыл алып коюу менен маселе чечилбей турганын буга чейинки практика көрсөттү. Андыктан калктын калың катмарына, өзгөчө ири шаарлардын тургундарына таасирдүү боло тургандай кылып кыска нуска түшүнүктүү онлайн сабактарды телеканалдарда уюштуруу, социалдык тармактар аркылуу тилди элдин аң сезимине сиңирүү аракеттери зарыл болуп турат. Бул үчүн тил маселесине кайдыгер карабаган жарандар жапа-тырмак көмөк көрсөтүүсү зарыл. Ал эми атка минерлер өздөрүнүн бул боюнча жоопкерчилигин сезип, элге үлгү боло турган мезгил келди. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, жумалык үчүн.